Манас Эргешев жер участогуна тиешелүү эч кандай иш кагаздарысыз эле 2003 жылдан бери 20 соттук жер тилкесин пайдаланып келген. Ошол мезгилдеги Марказ айыл өкмөтүнүн башчысы Байзимамат Касымов тарабынан берилип, бүгүнкү күнгө чейин юридикалык иш кагаздары даярдалган эмес. Бул аралыкта 2008 жылы Улукбек Кадырбеков аттуу жаран ал жерлерди өзүнө менчиктештирип алган. Мен бул жерди 2005 жылы сатып алгам негизи. Анан документ текшеришти 2008 жылы баштагам. Расыга барып иштеп келгенден кийин 2008 жылы Ак Жол дыйкан чарбасын сатып алгам. Шипаң ордуну ушу жер. Кийин айыл өкмөтү метр квадратын эсептеп оценка кылдырып сатып алган. Ал эми Манас Эргешев өзүнүн пайдалануусундагы жер тилкесин Улукбек Кадырбековго өткөрүп берүүгө каршы. Анткени айыл өкмөтүнө 10 жылдан бери жерди пайдалангандыгы үчүн салык төлөп келет. Мындан сырткары кароосуз калган жерди өздөштүрүүгө да акча каражатын сарптаган. Бул чындыгында бул менин жерим. Өкмөт ham ошо мага да алги Касымов Байзимамат өкмөтү ошол берген. Же ол токтом чыгарып коюпту, же мен бир кагаз кылдырып алып ушинтип иштетип жүрөбүз, ал берем меники деп турамын. Жер меники, эч ким ала албайт. 200 миңдей расходум кетти, бир жөн салдым. Endi biz eskiden ayı işlegen demek ki birleşte bile turgamız şu jigit mana hacı şu etti egelep bizi şipanın ordunu жаңмалар demelerini terip aspadan terip yer kılmayında işte faydalanıyor dedi. Bunun faydalarına batı bazı bu näligin төлөп атат экен. Бирок кароосуз калган жер участогу Ак Жол дыйкан чарбасынын менчигинде турган. Ал эми кампанын имараты таланып кеткендиктен 2005 жылы чарба жетекчиси Маккамов Мамат Касым тарабынан Улукбек Кадырбековго сатылып кеткен. Сатуу жана сатып алуу келишими 2008 жылы түзүлгөн. Ошол убакыттан бери келишимде көрсөтүлгөн 60 миң сом акча сатуучуга төлөнө элек экен. Сталбаларды бузуп кетишин менен калып кетти. Кийин анан оер биеrini жаңыдай buzuşup kete verdi. Anan satı verişke mecbur boldum da. Oşa satılgan pulam yok. Fakat söyleşkenle boyunca turad hiç ötközgen ceriyem yok. Bana hiç nesi ötkenem yok. Akça verilik. Дыйкан чарбанын эсебинде турган мүлктөр жана жер участогу айыл өкмөтүнүн көзөмөлүндө эмес. Эки тараптын сатуу жана сатып алуу келишиминин негизинде Марказ айыл өкмөтү сатылган жер тилкесин Улукбек Кадырбековдун менчигине токтом чыгарып, бекитип берген. Ал эми Манас Эргешевдин айыл өкмөтүнө төлөп жүргөн жер салыгы боюнча эч кимде маалымат жок. Көз карандысыз балоочуна балатылган ал жер. Балатылгандан кийин Ак Жол дыйкан чарбасына түз сатуу жолу менен сатылган. Ошол алды сатуу келишимдин негизинде ал Кадырбеков Улукбекке тиешелүү жер болуп калган. Ошол жерди Кадырбеков Улукбек мамлекеттик акт алган. Салык төлөмдөрү боюнча менде маалымат жок. Кандай болгон күндө да пайдалануудагы жер участогунун тиешелүү иш кагаздары өз убагында даярдалбагандыктан талаш маселеге айланууда. Жер адисинин айтуусунда жерге болгон укук Улукбек Кадырбеков тарапка өткөн. Мындан улам Манас Эргешев жер участогун өткөрүп берүүгө тийиш. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Бул жер меники, егип жүргөнмүн, эге берем.